Юсуп болот. Мен Талас областынын Манас районундагы Покровка айылында жашайм. Жашым 27-де. Мен ошо жашоомдо кичинекей кезимден эле оорукчан болуп, анан Кудайга жакындай баштап, Кудайды изилдей баштадым да. Кандай оорукчан болуп калдым. 12 жашымда ошо жүрүп бараткан трактордун үстүнөн кулап түшкөндөн кийин жан баш сөөктү, бел жакты мертинтип ооруп калдым. Бирок ал нерсени үйгө билгизген эмесмин. Ошондон кийин ооруй баштады катуураак. Атамдар мүмкүн бул суук тийди же дагы бир нерсе болду деп ар кандай койдун майы же бирдекелер менен дарылай баштады. Анткени мен кулаганымды айткан эмесмин. Көбүрөөк ооруй баштагандыктан ар кандай адамдардын тилин угуп, көз ачыктарга, молдолорго алып бара баштады. Ошо дем салдырып, сеанстарга катышып жүрдүм. Бирок ал нерседе болгон жок да. Анан кийин катуу ооруй баштагандыктан больницаларга карылдык. Больницага келгенден кийин дагы ошол учурда укол алгандан кийин жакшы болчу, бирок үйгө барганда кайра эле башталчу. Ошентип менин жашоомдо кыйынчылыктар болду да. Ооруга байланыштуу үйдөн чыкпай, үйдө гана жүрдүм. Кийин жашоо шартыбызга байланыштуу башка жерге көчүп келдик. Ошол жерге келгенден кийин Исага ишенген бир эже Иса жөнүндө мага айта баштады. Анан кийин мен ошо көптөгөн суроолорду бердим, аларга жооп берди. Бирок ошондон кийин мен ойлондум да, Кудайды изилдей баштадым. Нааразы боло да баштадым. Эмне үчүн оорукчан кылып койду депчи. Ошол учурларда Исага ишенгендер келип, Иса жөнүндө дагы толугураак айтып, ал дүйнөгө келген жана биз сыяктуу, мен сыяктуу оорукчандарга, кыйналгандарга келип, ошо кыйынчылыкты, азапты тартып бизге ошо куткаруу алып берген. Эң акырында бардык адамдарды Иса соттойт деп айтканы мен үчүн жүрөгүмдө ошол нерсе калды да. Ошондон кийин мен чын эле салыштыра баштадым мурунку жашоомдо. Мен кандаймын, кандай жолдор менен жүрдүм, же болбосо чын эле Кудай кантип куткаруу алып берди. Ошо Тоорат, Забур, Инжилдерди да окуй баштадым. Исага ишенгендер менен жыйындарга барып, Кудай сөзүн угуп, Кудайга кайрылдым да. Анткени Кудайдын ыйык сөздөрү аркылуу Инжил китебинен мага ачылып берди да, чын эле Кудай бул дүйнөнүн адамдардын соту деп. Мен дагы мурун уккам, окугам, ошо чын эле Иса соттоочу депчи. Анан ошол нерсени дагы ошо Инжилден карадым да, изилдедим. Анан Аян китебинен ушундай сөздөрдү окудум. Ошол сөздөрдү азыр окуп берсем. Иса мындай дейт: "Мына мен жакында келем. Ар бир адамга иштерине жараша бере турган сыйлыгымды ала келем." Ушул аятты окугандан кийин чын эле Исанын бийлиги бар экен деп ойлодум да. Анткени ал өзүнүн сөзүндө айтты да, мен келип ар бир адамдын ишине жараша тиешесин берем депчи. Демек ал чыныгы сот экенин таптым. Чын эле Кудай келип менин күнөөм үчүн соттойт экен. Бир гана соттон Иса куткарат экенине ишендим. Исаны куткаруучу экенин билгенден кийин жүрөгүмө кабыл алып, аны менен болдум. Ошондон кийин үйдөгү бир туугандарым, айылдагы элдер сен туура эмес кылдың деп ошо Исага ишенгендер жөнүндө башкача туура эмес сөздөрдү айтып, мен ошол жака баруума тыюу салышты. Мен болсо ал жактан кандай сөз укканымды, кайсы китепти окуганымды айтып бердим. Ошо Куранда эле жазылган Тоорат, Забур, Инжилди, Кудайдын ыйык сөздөрүн окуйбуз десем, ошо аксакалдар дагы, молдолор да айтышты, азыркы учурда бул китептер бурмаланып кеткен, булар азыр окуганга болбойт деп. Бирок ошол жерде Инжилде жазылган сөздөр оюма келди. Анткени ал жакта айтылган сөздөр бар болчу. Ким бул китептен бир нерсесин алып, же болбосо бир нерсе кошсо, ушул китептеги аламаттардын баарын кошуп берем деген сөздөрдү дагы мен аларга окуп бердим да. Азыр дагы ошол сөздөрдү сиздерге окуп берсем. Аян китебинде 22-бөлүм 18-19 аятында: "Бул китептеги пайгамбарчылыктарды уккан ар бир адамга эскертемин. Ким аларга бир нерсе кошо турган болсо, Кудай ага бул китепте жазылган аламаттарды кошуп берет. Ким бул пайгамбарчылыктар жазылган сөздөрдөн бир нерсе алып салса,
Кудай андан өмүр дарагындагы жана ыйык шарындагы үлүшүн, ошондой эле бул китептеги жазылган үлүшүн алып коет. Аяттар оюма келгенден кийин ошону айттым да. Анткени бул ыйык китепти Кудайдан корккон адамдар жазган, пайгамбарлар жазган. Алар эч убакта өзгөртө албайт болчу деп. Жана ошондой эле чын эле бул нерсе Кудайдын жетеги аркылуу жазылган деп айттым да. Ушул нерсе чын эле жүрөгүмдө терең калды да. Кудай өзү жазган нерсе эч убакта жок болбойт депчи. Анткени Кудай айткан нерсе ал аткарылат. Чын эле Исанын куткаруучу экенин сезгенден кийин мен чоң кубанычка ээ болдум да. Мурунку наразычылыктарым жок болуп, чын эле Кудай мен үчүн жол ачып койгон экен. Ал дагы убагында мен үчүн кыйналып, мен кыйнала турган нерседен алып мени эркиндикке чыгаргандыгын сездим да. Анан кийин Кудай чын эле ал бул дүйнөнүн акыркы соту экенине ишендим. Жана ал бул дүйнөнүн кыйынчылыгын бошотуп, түбөлүктүү жашоого, бейишке алып бара турганына толук ишендим да. Анан чын эле мен ошол нерсени дагы бардык адамдарга каалагым келген. Мендеги болгон нерсе ошолордо да болсо, чын эле ал бул дүйнөдө эмне максат менен жашайт? Бул дүйнө бүткөндөн кийин каяка барат? Бозокобу же бейишкеби? Мурунку убакта мен да билген эмесмин. Ошол нерсени мен дагы аларга айтып, чын эле бул дүйнөдөн өткөндөн кийин түбөлүк өмүр бар экен, бейиш бар экенин айткым келет.